Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айынын дагы бир артыкчылык өзгөчөлүктөрүнөн бул айда күнөөлөр кечирилет, күнөөлөр өчүрүлөт. Мына ошондуктан биз күнөөлөрүбүзгө кафарат боло турган, күнөөлөрүбүздү өчүрө турган амалдарды изденип аткарышыбыз бизге зарыл болуп эсептелинет. Мына ошол амалдардын эң башаатында бул орозо турат. İnsanın karmagan orozosу insanın жасаган күнөөлөрүнө кафарат болот. Аны өчүрүп салат. Аллах Таала бул айда эң биринчи жолу эле орозону бизге парыз кылып берген. Анткени орозо бизди күнөөдөн тыят. Орозо бизди такыбалыкка тарбиялайт. Орозо биздин жүрөгүбүздү тазалайт. Мына ошондуктан бул айдын орозосу биздин күнөөлөрүбүзгө эң чоң кафарат болуп берет. İnsanın жасаган майда барат күнөөлөрүнүн баарын өчүрүп салат. Эми инсандын майда күнөөлөрү кечирилет экен орозо кармагандан кийин. Биз чоң күнөөлөрдөн тооба кылышыбыз керек. Аткарып жүргөн чоң күнөөлөрүбүздөн алысташыбыз керек. Андан кайтышыбыз керек. Биз аларды билип, андан токтошубуз керек. Мына ошондо биз Рамазан айында орозобузга ылайыктуу күнөөлөрдөн таптаза болуп чыгабыз. Ал эми орозо кармап туруп, бирок мурдагы чоң күнөөлөрүбүздөн тыйылбай турган болсок, мурдагы жасап жүргөн жаман иштерибизди дагы деле улантып эле турган болсок, анда орозо биздин жасаган майда барат күнөөлөрүбүздү кечирип, бирок чоң күнөөлөрдөн биз тазаланбай калабыз. Эртең Рамазан чыккандан кийин кайра деле ошол чоң күнөөлөр бизди жанагы жаман бузуктуу иштерге тартып кетет. Биздин орозобуз кабыл болсун дей турган болсок, анда биз чоң күнөөлөрдөн дагы кайтышыбыз керек. Чоң күнөөлөрдөн дагы тооба кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде келет, Аллах Таала пенденин жебей койгондугуна, ичпей койгондугуна муктаж эмес дейт. Орозо кармап туруп бирөө менен урушкан болсо, орозо кармап туруп арамдан кесип кылган болсо, орозо кармап туруп бирөөгө жалган сүйлөгөн болсо, бирөөнү алдаган болсо, бирөөнү күйгүзгөн болсо, бирөөгө зулум кылган болсо, анда бул адамдардын орозосу кабыл болбой калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биздин орозобуз кабыл болсун дей турган болсок, орозобуз биздин жасаган күнөөлөрүбүздү кечирип салсын, өчүрүп салсын дей турган болсо, толугу менен жок кылып салсын дей турган болсок, анда биз чоң күнөөлөрдөн дагы кайтыш бизге зарыл болот деп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Мен сома Рамазанан иманан ва ихтисабан." Ким Рамазан айындагы орозону иман менен Аллах Тааладан сооп үмүт кылып кармаса, Куфира лаху ма тaqaddama min zanbihi. Анын мурунку күнөөлөрүнүн баары кечирилип кетет дейт. Алымдарыбыз бул жерде анын мурунку өткөн күнөөлөрү дейт. Өткөн майда күнөөлөрү өчүрүлүп кетет деп тафсирлешет. Демек, иманан деген бул ушул орозону парыз деп кармай турган болсо, ихтисабан Аллах Тааладан үмүт кылып, соо үмүт кылып кармай турган болсо, бирөөдөн коркуп, же бирөөдөн уялып, же ден соолугум чын болсун деп эмес, калыс Аллах үчүн мага парыз экен, ушуну өтөп коеюн деп кармай турган болсо, бул инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет экен. Андан кийин дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы башка биздин күнөөлөрүбүзгө кафарат боло турган, биздин күнөөлөрүбүздү өчүрө турган амалдарды изденип, мына ошолорду дагы аткара турган болсок, бул айда бизди дагы күнөөлөрдөн тазалайт, бизди күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себепкер болот. Мына ошол амалдардын дагы кээ бирлерин айта турган болсок, бул карызды кечип коюштук, карыздан өтүп коюштук. Же болбосо бирөөдөн карыз болгон болсо, ошол карызды барып өтөп коюштук. Бул дагы инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болот. Аны өчүрүп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет, Аллах Таала кыямат күнүндө ушундай бир соодагер адам эсеп кылсап калат дейт. Ал эч кандай жакшы иш кылган эмес. Ошондо андан суралат, сен тиги дүйнөдө кандай бир жакшы иш кылдың беле дейт. Ошондо айтат, мен тиги дүйнөдө ушундай соодагер болгонмун, бай болгонмун, адамдарга карыз берет элем дейт. Бирок карызды жыйнап жаткан кезде кимдин карыз төлөөгө күчү жетпей калган болсо, мен аларды кечирип коет элем дейт. Мен алардан өтүп коет элем дейт. Ошондо Аллах Таала сен ошолордун карызын
кечкен сыяктуу, ошонун карызынан өткөн сыяктуу бүгүн дагы сенин күнөөлөрүң кечирилет. Сенин күнөөлөрүңөн биз өтөбүз деп Аллах Таала бул пенденин күнөөлөрүн кечирип, бейиштик кылып коет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кимдир бирөө сизден карыз боло турган болсо, мына ошол нерсени кечип коюштук. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз боло турган болсо, эгер шартыңыз боло турган болсо, колуңуздан келе турган болсо, колдон келишинче аны кечип коюштук. Жок дегенде 3төн 1-ин же жарымын же толук кечип коюштук. Бул сиздин күнөөлөрүңүзгө кафарат болот. Сиздин күнөөлөрүңүздү өчүрүлүп кетисине эң чоң себепкер болот. Өзгөчө мына ошол Рамазан айында бейиштин эшиктери ачык турган учурда, Аллахтын рахматы, Аллахтын кечирими жаап аткан айда сиз ушул ишти кыла турган болсоңуз, анда Аллах Таала сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет. Буга дагы биз аракет кылышыбыз керек. Андан кийин ошол карызды өтөп коюштук. Бирөөдөн карыз алган болсоңуз, ошол адамды кыйнабастан убагында берип коюштук. Же убагы келек болгон болсо деле, сиздин колуңуздан келип калган болсо, күчүңүз жетип калган болсо, ошол карызды өтөп коюштук. Бул дагы сиздин жасаган күнөөлөрүңүздүн өчүрүлүп кетүүсүнө себепкер болот. Албетте биз Аллах Тааладан дуа кылып, биринчиден суранышыбыз керек. Биз мурунку сабакта айткандай, истигфарларга бекем болушубуз керек. Ошонун биргеликте эле дагы биздин күнөөлөрүбүзгө кафарат боло турган амалдарды дагы аткарышыбыз керек. Ошондо иншалла Аллах Таала биздин жүрөктөрүбүзгө нур берет, биздин жүрөктөрүбүздү агартат, бизди күнөөдөн тазалап, бизди дагы жакшы көп ибадаттарга бизге тафик берет, жүрөгүбүздөгү ибадатка болгон сүйүүнү күчөтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Гафараллаху ли раджулин". Аллах Таала мына ушундай бир кишинин күнөөсүн кечирип салды дейт. "Кана мин кабликум", силерден мурунку коомдо болгон киши дейт. "Кана сахлан" дейт. Ушундай жеңил желпи болгон киши эле дейт. Эгер сата турган болсо, же эгер сатып ала турган болсо дагы өтө бир жеңил желпи адамдар менен мамиле кылат эле дейт. "Иде ихтадо", эгер карыз алган болсо дагы ошол карызга жакшы мамиле кылат эле дейт. Адамдардын көңүлүн оорутпайт эле дейт. Жеңил желпи мамиле кылган себептүү Аллах Таала бул адамдын күнөөлөрүн кечип салды дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, соодагер боло турган болсоңуз, адамдарды алдабастан жакшы мамиле, сылык сыпа мамиле кылыштыгыңыз, кулк мүнөзүңүз жакшы болуштугу, бул дагы сиздин жасаган күнөөлөрүңүзгө кафарат болуп кетет экен. Андан кийинкиси бул илим халкаларына көп барыштык, көп Куран окуштук, көп талим үйрөнүштүк, көп зикирлерди кылыштык, хадис үйрөнүштүк, илим алыштык. Бул дагы инсандын күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет. Бул пайгамбар саллаллаху хадисине келгенде, албетте Аллах Тааланын жер бетинде ушундай саяхин дейт, саягат кылып жүрчү периштелер бар дейт. Кайсыл бир жерде Аллах Тааланын китеп окулуп жатканын биле турган болсо, кайсыл бир жерде Аллах Таала эскерилип жатканын биле турган болсо, мына ошол жерлерге чогулуп калышат дейт. Чогулуп отуруп, Аллах Тааланын астына чейин көтөрүлүп барат деген. Ошондо Аллах Таала билип туруп сурайт: "Бул жерге эмнеге чогулдуңар?" дегенде, "Эй Роб, сенин китебиң окулуп жатыптыр, сен тууралуу зикир болуп жатыптыр" дейт. Ошондо Аллах Таала: "Мен силерди күбө кылдым, ошол жерде отурган адамдардын баарын күнөөсүн кечирип салдым" дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айында көп ошондой маселе айтылган жерлерге, маселе баян айтылган жерлерге, зикир болгон жерлерге көбүрөөк барыштык. Куран жаттаган халкаларга көбүрөөк барыштык. Сиз Куран жаттаган билбей турган болсоңуз деле, жөн эле зыярат кылып, ошол жердеги талим алып аткан балдарды көрүп коеюн деп, бир абалын сурап коеюн деп бара турган болсоңуз деле, Аллах Таала ошол сиздин барганыңыз себептүү, ошол жерге кирип жөн эле отуруп койгонуңуз себептүү сиздин күнөөлөрүңүздү кечирип кое берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, ошол эле сыяктуу сиз YouTube'дан угасызбы, же Telegram'дан угасызбы, же WhatsApp'дан угасызбы, кайсы жерден дагы сиз илим талап кылып, алымдардын сөзүн, баяндарын уга турган болсоңуз, бул дагы сиздин бир күнөөлөрүңүздүн кечирип кетүүсүнө себепкер болот. Андан урматтуу мусулман бир тууганым, бул жан жаныбарларга жакшылык кылыштык. Бул дагы пенденин жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет. Андан кийин бул жолдо жаткан зыяндуу нерселерди тазалап коюштук. Тазалыкка бекем болуштук. Жолдо кандай бир нерсе мусулмандарга зыян берип жаткан болсо, ошону жолдон четке алып коюштук. Бул дагы инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет. Албетте жолду тазалап коюштук. Бул өтө бир биз көзгө илбеген бир жеңил амал. Бирок Аллах Тааланын астында ушундай өтө оор амал. Пайгамбар салам муну имандан да эсептеген. Жүрөгүндө иманы бар адам гана ушул ишти кылат деген. Жана Пайгамбар салам ким ушул ишти кыла турган болсо, анын күнөөлөрү кечирилет деген. Пайгамбар салам хадисинде келет: Аллах Таала мына ушундай бир адамды бейишке киргизип койду дейт.
Ал дейт, ошол жолдо адамдарга зыян берип жаткан бир тикенди алып койгон себептүү дейт. Ошо бир дарактын бутагы жолго чыгып калыптыр эле мусулмандарга зыян берип аткан дейт. Ошону аралап койгон себептүү Аллах Таала ушул адамга бейишти берди дейт. Башка бир хадисте Аллах Таала ушул адамдын күнөөсүн кечирип койду дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууган, биз көзгө илбеген менен мусулмандарга зыян берип аткан, мусулмандарга өзүнүн жыты менен же мусулмандарга дагы бир өзүнүн башка бир зыяндуу нерсеси менен зыян берип аткан болсо, биз ошону жолдон тазалап кое турган болсок, бул дагы өтө улуу амал экен. Эртең сиздин бейиштик болуп калууңузга себепкер болот амал экен. Сиздин жасаган күнөөлөрүңүзгө кафарат болуп өчүрүп кое турган амал экен. Бул амалга дагы биз жеңил санабашыбыз керек. Андан кийин көп салам айтыштык. Адамдарга жакшы сөздү сүйлөштүк, бул дагы күнөөргө кафарат болот. Пайгамбар салам айтат: "Инна мин мужибатил магфира", Аллах Тааланын кечиримин алып келе турган амалдардан базлу салам дейт. Салам жайылыштык. Көчөдө кимди көргөн болсоңуз, "Ассаламу алейкум" деп айтып коюштуңуз, бул сиздин күнөөңүзгө кафарат болот. Же телефондон сүйлөшкөндө эле сөздү баштаган кезде "Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху" деп баштап коюштуңуз, бул дагы сиздин күнөөлөрүңүзгө кафарат болот. Өзгөчө саламды айткан кезде кол алып көрүштүк, эркектер менен эркектер, аялдар менен аялдар кол алып көрүштүк, бул күнөөлөрдүн төгүлүп кетүүсүнө себепкер болот. Эки кол көрүшкөн болсо, ошол кол бири-биринен ажырап кеткенге чейин Аллах Таала бул пенделердин күнөөлөрүн кечирип коет деген. Биз бул адаттагы амалдарыбыз. Бирок ошону дагы чын ихлас менен аткарып кое турган болсок, биздин күнөөлөрүбүзгө кафарат болот. Ва хуснул калам, жана жакшы сөз дейт. Адамдарга жакшы сөз сүйлөп коюштук. Адамдардын маанайын көтөрүп коюштук, бир жакшы чындык менен көтөрүштүк. Адамдарга жага турган сөз айтып коюштук. Бул дагы инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет. Андан урматтуу мусулман бир тууганым, бул албетте 5 убак намазга бекем болуштук. Жамаатка көп катташтык жана даарат алыштык. Булардын баары инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болот. Жана ошондой эле дагы даарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуштук. Бул дагы инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болот. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мечитте намаздан намазга чейин күтүп отуруштук. Же мечитке 5 мүнөт эртерээк барып, ошол намазды күтүп отуруштук. Бул дагы инсан жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул жума намазга барыштык. Бул дагы инсан жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп кетет. Өзгөчө барган кезде жөө барыштык, күнөөлөрдү өчүрө турган амал. Дагы күнөөлөрдү өчүрө турган амалдардан бул тахажжуд намазына бекем болуштук. Бул дагы күнөөлөргө кафарат болот. Тахажжуд намаз жок дегенде 2 рекет окуп кое турган болсоңуз дагы күнөөңүзгө кафарат болот. Эми мына таравих намазы, ушу таравих намазы тахажжуд намазы кошулат. Ушул дагы сиздин күнөөңүзгө кафарат боло турган амал. Дагы бир амалдардан бул салаты таспихти окуштук. Таспих намазын окуштук, бул дагы күнөөлөргө кафарат болгон амал. Эми таспих намазын көпчүлүк алымдар окуса болот деп айтышкан. Ушу менен урматтуу мусулман бир тууганым, кыскача сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.